Bizди жоктон бар кылып жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор айтабыз. Аллага неге мактоо айтабыз? Аллах Таалага мактоо айтабыз бизге берген нематтары үчүн. Аллах Таалага канча мактоо айтышыбыз керек? Чексиз. Канча мактоо айтсак дагы аз. Аллах Тааланын бизге берген нематтарын санап бүтө албайбыз. Аллахтын нематтарын санап бүтөйүн десе бүтө албайт экен. Башкача айтканда, эгер инсан Аллах Таала мага берген нематтарын бир санап өтөйүнчү деп баштаса, бир нематты кайра артынан санабастан утуру жаңысын санап отурса дагы, өмүрү өтүп бүткөнгө чейин башка сөз сүйлөбөстөн эле Алланын нематыны гана сүйлөймүн десе, сүйлөп бүтө албайт экен. Өтө көп Аллах Тааланын нематы бизге. Эгер ошол Аллах Таала берген нематка сажда кылайын, ошого шүгүр кылып мен сажда кылайын деп, өмүрүбүз өткөнгө чейин чекебизди жерден албастан сажда кылсак дагы аздык кылат экен. Алланын нематы өзүңүз мында карап көрүңүз. Канча. Бул жөнөкөй жүргөн адамдар үчүн да. Бирок мына жерде отурган адамдар үчүнчү. Дагы да сиздер азыр каерде отурганыңыздарды билесиздерби? Жер бетиндеги эң ыйык жердесиздер. Маккада. Мекке жер бетиндеги эң ыйык жер. Мындан ыйык жер жок. Мекке жер бетиндеги эң өзгөчө шаар. Мекке азыр мындай ысык. Кыргызстанда таш көмүр жана лейлектеги арка, айылдарга окшош бир ысык жерлердин бирге окшогону менен жок. Бул өзү окшобойт. Мекке табияты жагынан дагы, тарыхы жагынан дагы, фазилетинен дагы кайсыл тармагын алып карагын, жер бетинде эч бир шаарга окшобогон шаар. Өзгөчө шаар. Мекке жер бетиндеги эң биринчи кургактык Меккеден башталган. Эң биринчи адамзаттын жашоосу Меккеде башталган. Эң биринчи үй Меккеде курулган. Меккеде эң биринчи үй Меккеде курулгандыгы тууралуу кайсы тарыхта жазылган билесиздерби? Кытайлардын тарыхындабы, француздардын тарыхындабы, кайда жазылган? Куранда жазылган. Куранда Аллах Таала айтат: «Инна аувала байтин вудиа линнаси лаллази би Бакката мубаракан ва худан лил аламин». Ал эң биринчи жер бетиндеги эң биринчи курулган үй элдер үчүн курулган үй. Элдер үчүн курулган. Элдер үчүн дегенде элдердин пайдасы үчүнбү же зыяны үчүнбү? Элдердин пайдасы үчүн курулган. Элдердин бул дүйнөдөгү пайдасы үчүнбү же ахиреттеги пайдасы үчүнбү? Бул дүйнөдөгү жана ахиреттеги. Элдердин материалдык пайдасы үчүнбү же моралдык пайдасы үчүнбү? Материалдык пайдасы үчүн дагы, моралдык пайдасы үчүн дагы ушул Кааба курулган дейт. Эң биринчи. Инна аувала байтин вудиа линнаси лаллази би Бакката мубаракан. Каякта курулган бул Кааба? Меккеде курулган. Бирок аятты карасаңыздар, аятта Бакка деп айтылат. Макка деген жок. Эмне үчүн Бакка деп жатат? Бакка деген Меккенин дагы бир аталышы. Меккенин 120дан ашык аталышы бар. Ошол Макка, Бакка, Махбатул Вахи, Масаба, Уммул Кура, ушундай болуп 120дан ашык аталышы бар экен. Ошол аталыштардын бирөөсү Бакка. Бакка деген сөздүн маанисини алымдар эки түрдүү чечмелешет. Бакка деген ыйлатуучу деген мааниде. Ыйлатуучу эмне үчүн ыйлатуучу? Сиздер билесиздер, Адам алейхиссалам биздин эң биринчи атабыз, Адамзаттын атасы Адам алейхиссалам. Энебиз ким? Обо энебиз, мама Хава деп коебуз, Обо энебиз, же болбосо Хава энебиз. Ошол Адам ата менен Хава энебиз бейиште Аллах Таала тыюу салган даракты мынодон жебегиле десе, ошол мөмөдөн жеп койгондугу үчүн, ката кылып койгондугу үчүн, ошол катасы үчүн жерге түшүрүлгөн, туурабы? Жерге түшүрүлгөндө Обо энебиз Меккеге түшкөн, Адам атабыз
Индия чөлдөргө түшүрүлгөн дейт. Кыскасы экөө бири-биrini издеп 200 жыл жүргөн. 200 жыл адам атабыз тооба кылып, жер бетин кыдырып жүрүп, Меккеден келип ушул Арафат өрөөнүндө аялын тапкан. Ошон үчүн Арафат деп аталыштын мааниси кайсыдан? Арафат деп арабчадан кыргызчага которгондо тааныды деген мааниде. Аял киши тааныды, женский роддо да. Аял киши тааныды дейт. Кимди тааныйт? Ошо Адам алейхисалам да талаада жүрүп караса, киши турат да. Ортодон 200 жыл өтүп кеткен да. Анан барып сен адамсың го дейт. Ооба. Демек аялы күйөөсүн тааныды. Анан экөө ошол жактан таанышып кайра Муздалифага келип түнөп, ошондон адамзаттын жер бетиндеги жашоосу ушунан башталган. Адам алейхисаламдын тооба көз жашын ушул жерде төгүлүп Кабанын жанында. Кудай Таалам тообасын кабыл кылгандыгы үчүн Мекке ыйлатуучу деген мааниде. Адам алейхисаламдан кийин келген пайгамбарлар, алардын үммөттөрү ыйлап Кабанын жанында адамзат жаратылгандан бери ушул Каба бар деген сөз. Жер бетинде бул кийин эле курулуп калган эмес. Каба демек Адам алейхисаламдын доорунан бери ушул Каба бар. Ошондон бери элдер ыйлап тооба кылып келген жер Мекке шаары болгондугу үчүн Бакка деп аталат бул жер. Дагы бир мааниси, кээ бир алымдар айтат, жок, мунун ыйлатуучу деген мааниси бул Мекке жер бетиндеги эң ысык жер болот. Адам жашай турган жер, өзү мындай карасаңыз, эгер ушул Каба эле болбосо, адам 1 секунд жашай турган жер эмес бу Мекке. Себеби адам жашай турган бир дагы ресурс жок. Адамдар жашаш үчүн мындай айдоо жер керек, агын суу керек, турабы? Погода ошол мөмө жемиштин өсүшүнө, чөп чардын өсүшүнө ылайык. Погода да болуш керек да, турабы? Күн болуш керек, күндүн ысыктыгы. Мен өз көзүм менен 60 градус болгонун көргөмүн. Азыр сиздер майдын ортосунда турабыз да, эшиктеги ысыкты караңыздар. Июль-июльдагы Саратандагы ысыкты айтпай эле коюңуз. Ошондой ысык. Азыр мына кондиционерди сурап атабыз, эмне кондиционер жокпу деп. Кондиционер келгениге 30-40 жылдын тегерек эле болуптур. Мен 65 жаштагы бир устазым бар Меккеде. Төрөлүп ушул жакта чоңойгон меккелик устазым бар. Ошол кишиден сураганыма 1 жыл боло элек алы. Үйүндө отуруп сурадым да, устаз, сиз мына кондиционерлер жок жашоону көрдүңүзбү Меккеде? Сиздер эсте аткандан эле бул кондиционер барбы десем, жок дейт. Биз эсимде дейт, кондиционер жок жашоону көргөнбүз. Кабанын жанында 1 километр болчу дейт. Үйүбүздүн эмеси Каба менен үйдүн ортосу 1 километр болчу дейт. Ошол жерде ойноп Кабанын жанында чоңойгонбуз дейт. Апам кечинде жатканда, уктаганыбызда шейшепти сууга салып туруп, анан сыгып туруп үстүбүзгө жаап коет эле дейт. Түндө кайра дагы жана ысык да, үстүбүздөгү суу болгон шейшеп кайра кургап, кайра чамынып баштайбыз дейт. Ысыпчы. Кайра апам турат дагы түнүн. Кайра шейшепти сыгып туруп үстүгө жаап коет эле дейт. Ушинтип күн кечиргенбиз дейт. Жакын күнгө чейин ушундай эле жашоо экен. Бирок ал элдер эмне зарыл? Тооба кылып келишкен, ыйлаган. Алардын бир жагынан тооба көз жашы ыйлаткан, экинчи жагынан Меккенин ысыгы. Ошон үчүн Макканы Бакка, ыйлатуучу деген мааниси ушундан келген. Бул Мекке маанисин айтып өтүп кеттик, Мекке жер бетиндеги өзгөчө шаар. Шаар деген статусту Аллах Таала өзү берген. Жер бетиндеги жападан жалгыз шаар. Шаар деген статусуну Аллах Таала берген.